Коррупция жана кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов номер 47 түзөтүүчү колонияга которулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов Бикарт жеке клиникасынан чыгып, номер 47 түзөтүүчү колонияга киргизилди. Райым Матраимов быйыл 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Анын негизинде 20 февралда 2 айга камалган. Бирок кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги Бикарт менчик ооруканасына жаткырылганы маалымдалган. Эске сала кетсек, Бишкектин 1-райондук соту 11 февралда Райым Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал эми Матраимов бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюнга алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Бирок бул Матраимовго карата соттун чечими жарандык коомдун нараазычылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган нараазычылык акция да өткөн. Ал эми УКМК 15 февралда Райым Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталса, тергөө иштери улантыларын маалымдаган.